Кастинг Шаршембек Абдикеримов шайлоодон баш тартаарын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу Нарын шайлоо округунан талапкер Шаршембек Абдикеримов шайлоого катышуудан баш тартаарын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн ат башыда жакын тууганы үчүн өткөрүлгөн кастингде билдирди. Камчыбек Ташиев өзгөндө УКМКнын имаратынын ачылышына катышты. Ош облустук жана Ош шаардык башкармалыгынын өзгөчө райондук бөлмөчөсүндө жаңы имарат курулуп пайдаланууга берилди. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Курулган имаратта кызматкерлер үчүн зарыл болгон бардык заманбап техникалык жабдыктар толук камсыздалган. Иштөө шарттары да талапка жооп берет. Аземге генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев сөз сүйлөп, зарыл болгон учурларга токтолду. Анын ичинде өлкөдө жүрүп жаткан Жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо өнөктүгү алдыдагы мыйзамдуулуктун сакталышы, бардык тараптарга бирдей мыйзамдуу шарттардын түзүлүшү жана мамлекеттик кызматкерлердин шайлоонун үгүт иштерине аралашпоосу зарылдыгы баса белгиленди. Москвада Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү кармалды. Москвада полиция кыргызстандыктардын акциясынан кийин мигранттарды жапырт кармоого өттү. Бул тууралуу Осторожно новости каналы билдирди. Маалыматка караганда кечинде Ростокинонун Европолис соода борборунун унаа токтотуучу жайына кызыл желектер менен 30 машина, алардын көбү такси унаалары чогулду. Алар жонсуз жоруктарын баштап, ат минип унаалары менен желектерди көтөрүп элди үндөп жатышты. Мындай кылыктарына корккон москвалыктар полицияга телефон чалышкан. Бул чакыруудан кийин полициянын 3 отряды келип 37 жаштагы Эмиль Бекиевди жана анын досторун кармашкан. Ал Кыргызстанга белгилүү ырчы экенин айтып, жаңы клип тарттырып жатканын айткан. Бекиевди бөлүмгө алып келишкенде укук коргоо органдары анын ырчы эмес экенин аныкташкан. Ал эми Бүтүн Кыргызстан улутчул кыймылынын мүчөсү. Видео Санкт-Петербургдагы аналогы парламенттик шайлоого талапкер Эмиль Жайчиевди колдоо акциясын өткөргөн. Катышуучулар издөөгө алынып, түн ичинде 15 адам кармалган. Бекиевге коомдук аракеттерди бузгандыгы үчүн протокол түзүлдү. Дагы 3-өө миграция мыйзамдарын бузган деп айыпталган. Азыр полиция калган катышуучуларды издеп жатат. Кыргызстанда 3000 качкынды кабыл алууга даярданган машыгуу башталды. Кыргызстанда 19-20 ноябрь күндөрү качкындарды кабыл алуу боюнча жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун атайын машыгуулар өткөрүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Анда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жаңы Жер айылында, Баткен облусунун Лейлек районундагы Маргун айылында жана Ош облусунун Алай райондорундагы Бордөбө айылында 3 чатыр шаарчасы жайгаштырылып, ага 3000 ашуун качкынды кабыл алуу боюнча практикалык иш-чаралар өткөрүлөт. Анын жүрүшүндө качкындарды тосуп алуу жана коштоо, ошондой эле аларды каттоо, фильтрациялоо пункттарынан өткөрүү иштери жасалат. Акылбек Жапаров кедей өлкө синдромунан баш тартууга умтулуп жатат. Кыргызстан жакыр өлкө синдромунан баш тартууда жана колдоого бардык жеке ресурстарды пайдаланууга умтулуп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолугушканда айтты. Жолугушуу 18 ноябрда Армениянын баш каласында болгонун министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Тараптар салык жана бажы органдарынын ишин санариптештирүү, анын ичинде салык башкаруу тутумунун техникалык жана программалык өнүктүрүүнү талкуулашты. Кыргызстанда бир айда көмүр дагы 10% кымбаттады. Кыргызстанда 18 ноябрга карата көмүрдүн орточо баасы тоннасына 5706 сомду түзүп, бир айда 10,1% кымбаттады. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирип, баа былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 20% өскөнүн маалымдады. Эң кымбат баа Ноокатта 10,039 сом, Баткенде 9718 сом жана Исфана шаарында 9091 сом катталган. Эң арзан көмүрдү Нарындын Чаек айылынан 2500 сом жана Балыкчы шаарынан 4049 сомдон алса болот. Орусияда мигранттар медициналык кароодон өтүп турууга милдеттендирилет. Орусияга 90 күндөн узак мөөнөткө барган чет элдик жарандар жана эмгек мигранттары 29 декабрдан баштап ВИЧ инфекциясы менен маңзатка каршы медициналык маалымат тапшырып турууга милдеттендирилди. Мигранттар медициналык күбөлөндүрүү документтеринин баштапкысынын жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин 30 күн аралыгында тапшырып турушу керек. Жашы жете электердин жана акыл эси толук эмес жарандардын документтерин ички иштер органдарына ата-энелери тапшырышат.
Лидер өзүнүн партиясын таштап башка менен шайлоого кеткени бул нонсенс. Мындай нерсе Кыргызстанда эле болот. Мындай пикирин БШКнын мурунку мүчөсү Жеңишбек Акматов Говори ТВнын Майдан дебатында билдирди. Анын айтымында партиялар сунуштап жаткан программалар кагаз бетинде эле калып калат. Бизде партиялык түзүлүш деген жок. Мисалы программа боюнча кечээ эле башка бир партиянын лидери болуп, башка программаны жактап жүргөн адам бүгүн эле өзүнүн партиясын таштап башка менен шайлоого бара жатат. Жөнөкөй мүчөлөр болсо кеп башка, жанагы партиянын уставы, программасы деген бул жөн эле фикция. Бул эптеп каттоодон өтүү үчүн эле керек. Бул партия түзүп жаткан лидердин эле деңгээли да. Алар өзү эмне партия түзүп жатканын билбейт. Башка өлкөлөрдү карап, мына тиги партия утуп келиптир, ошонун программасын алып көрөлү. Балким биз да утуп кетебиз деп каттоодон өтүп жатышат, дейт ал. Садыр Жапаров: саткындарды шайлоодон кийин жоопко тартабыз. Президент Садыр Жапаров Баткен облустук медиа борборунун өкүлү менен маек куруп, региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө байланыштуу суроолорго жооп берди. Президенттин басма сөз кызматы ал маекти жарыялады. Баарлашуунун жүрүшүндө Баткен облустук медиа борборунун өкүлү эмне үчүн министрлер кабинетинде Баткен облусунан бир дагы мүчө жок экенине кызыкты. Баткенден министр болсо эле Баткенди гүлдөтүп жибереби? Гүлдөтсө 30 жылдан бери 30 министр, 30 депутатыңар болду. Эмнеге гүлдөтүп жиберишкен жок? Тескерисинче сазга батырып сатып кетишиптир го. Азыр эми ошол сатылган жерлерибизди кайра кайтарабыз деп ошолордун азабын тартып жатабыз. Анда эмнеге саткындарды жоопко тартпай жатасыңар? Садыр Жапаров: ар бир иштин өзүнүн бүтчү убагы болот. Азыр шайлоо процесси жүрүп жатат. Мындай учурда суракка ала албайсың. Шайлоодон кийин суракка алып, дыккат териштирип, күнөөлүүлөрдү мейли ким болбосун жоопко тартабыз. Саткындар, чыккынчылар үчүн мөөнөт чектелбеши керек. УКМК мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин пайдасына үгүттөө фактылары аныкталды. 2021 жылдын 10 ноябрында Кыргыз Республикасынын УКМК кызматкерлери Кадастр мамлекеттик мекемесинин базар коргон бөлүмүнүн башчысы тарабынан Ата журт Кыргызстан партиясынан талапкердин пайдасына үгүт иштерин жүргүзүү фактысын аныктап, тиешелүү чараларды көрүү максатында базар коргон районунун ИИБ жана тез жооп координациялоо тобунун кызматкерлерине бул факты боюнча материалдарды өткөрүп беришти. Ошону менен бирге базар коргон райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кадастр мамлекеттик мекемесинин базар коргон филиалынын башчысына катуу сөгүш тартиптик жазасын жарыялады. Кыргызстанда автобустарды жана электр автобустардын тетиктерин чогултуучу завод ачылат. Бул тууралуу 18 ноябрда Экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, завод КамАЗ ачык акционердик коому үчүн тетиктерди чыгарат. Министр Дания Рамангелдиева Татарстандын вице-премьер-министри, өнөр жай жана соода министри Альберт Каримов менен долбоорду ишке ашыруу жөнүндө талкуулады. Жолугушууга ошондой эле Кыргызстандын Автомаш радиатор жана Шыдыр жол ишканаларынын жана Татарстандын КамАЗ, НТЗ, Темпо, Натуралдык ден соолук, Гармонистрой, Элаз ишканаларынын өкүлдөрү катышты. Камчыбек Жолдошбаев менен болгон окуя бардык талапкерлерге, партияларга сабак болушу керек деп билдирди БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Биринчи радионун түз эфиринде. Бул таза шайлоо өткөрүү чараларынын бири, деди ал. 19 ноябрда БШК номер 26 Ленин округу боюнча шайлоого атсалышып жаткан талапкер Камчыбек Жолдошбаевди каттоону жокко чыгарды.